Баткен областындагы 3-чү ÖNJD отрядынын командири майор Эргеш Мырза Абдырашитович. 27 майдан бери бул жерде издөө куткаруу иштерин уюштуруп жатабыз. Бул жерде жалпы 85 куткаруучу иштеп жатат. Бул жердин узундугу 100 метр, 150 метрге жакын, туурасы 250 метрге жакын жерде, ушул жерден катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел келип, ушул жерге жаап калган. Бул жерде 2 жолу кайталанды селдин. Биринчи күнкү издөө куткаруу иштерин уюштурган жерде чукуган жерлерибизди, экинчи күнгү жааган жамгыр кайра ошондой көлөмдө келип, дагы кайра жаап калды. Бийиктиги 2 метр, 1,5 метрге чейин кум толуп калган бул жерге. Ушул жерде азыр кол менен, солдаттардын күчү менен жоокерлердин, куткаруучулардын ачып жатабыз. Жоголгон бала 2013-жылгы 3 жашар бала экен. Ушул жерде автоунаадан агып кеткен бойдон тайынсыз жоголгон, табылбай жатат. Ушул жерден чыгып калат деген ишеничтебиз. Ушул балдарды издеп жатабыз. Нече күндөн бери издеп жатасыңар? Бүгүн 3-чү күндөн бери издеп жатабыз. Колдо иштеп жатасыңар енді? Жоокерлердин күчү менен иштеп жатабыз. Канча жоокер иштеп жатасыңар? Ушу жалпы Токен куткаруу кызматы, Оштон келген Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эритмелик отрядынын жоокерлери, Баткенден келген отряддын жоокерлери, жалпы 85 жоокер жумуш өткөрүп атабыз. Ушул жигит ошол сел болгон күнү автоунаадан жабыркаган жарандардан биринчи болуп жардамга келген балдар экен. Ошол жерден тирүү алып чыгып, биздин куткаруучулар жетип келгенге чейин өзүнүн чыныгы жигиттик баржын көрсөтүп, бир кишини тирүү алып чыгып, элге жардам бериптир. Биз бул кишиге рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эр жүрөк балдардын баарына биз таазим кылабыз. Сен болуп аткан балды ушул жерде элең башында? Башында мен үйдөн чуркап келгем. Чуркап келгенде ошо машина уже антарылып түшкөн экен. Элдер болгон, бирок чогулуп калгандан карасам машина түшкөн экен. Чуркап түшүп жардам көрсөткөнбүз. Тирүү баланы ошол экинчи болуп чыгардык. Мен өз колум менен алдым. Мен колума көтөргөндө ыйлаган. Анан дагы бир бала болгон, жаш бала. Ал нар жагынан чыкты, бирок алдык. Алдынан дагы 2 адам, орчо 6 адам алды. Эми эр жүрөк балдарга ыраазычылык билдиребиз, ошондой куткаруу иштерине катышкан. Адамдык милдетти аткардык деп ойлойбуз. Ошо өтүп кеткендердин дагы ошо туугандарына көңүл айтабыз. Эми белги буланын хотя бы өмүрүн берсин деп. Өмүр узун болсун.